Almas Mustafa'yич sözlü birinci suranıp atacak. Hurmatlı deputatlarım da kılmaylı. Da. Aksaray Kızıl Aylık Kengeşinin töragası Törebekov Bolotbay. Ayından gelgendirdi, alıstan gelgendirdi. Anan keyin Alimbekov Törekul Жалабатовтың Аксарайдын Кызыл Ту айыл өкмөтүнүн башчысы. Orada эки кишиге сөз берсек, булар кыска түшүндүрүп берсе, андан кийин биз чечим кабыл алсак. Kança жетебиз? Mikrofon düştet olsanız. Урматтуу эл өкүлдөрү жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Törekул Базарбаевич. Коя турганда эчтен күтүп турган Алексей Спайстарды. Бүгүнкү негизги маселелерибиздин кайрылып атканыбыздын негизги маселелер максаты бул өзүңүздөргө белгилүү сарчы элек коргонун сактап калуу жана келечеги жөнүндө Кызыл Ту айыл округунун жашоочуларынын көтөргөн маселелерин улам Кызыл Ту айылдык кеңешинин элдин атынан жана президентибизге, министрлер комитетине, УКМКга жана жогорку кеңешине, экология министрине жана сиздерге жолдогон каттарыбызды өткөндөгү элдик курултайдын делегаттары жеткирген. Бирок бул маселе өтө улуттук маселенин ичилеринде эң кеңири маселелердин бири деп эсептейм. Кыскача мен төмөндөгүлөр кайрылып өтсөм. Сарчелек биосфералык коругу бул 59-жылы, бүгүнкүндө 63 жылга толуптур. Чаткал жана Атойнок кырка тоолорунда тутумдаш жайгашкан. Ошондой эле 1979-жылы ушул Сарчелек коругу кайрадан ЮНЕСКО тарабынан био чөйрөлүк коруктардын эл аралык тармагына киргизилген. Буга да бүгүнкү күндө 43 жыл толот экен. Коруктун негизги милдети бул уникалдуу жаңгак токойлордун комплексин кооз көлдөрдүн тегерегинде кайталангыс ландыштафты сактоо жана изилдөө экен. Аянты 23.008 гектардан турат. Сарчелек коругунда 1000ге чукул өсүмдүктөрдүн түрлөрү, 40тан ашуун жаныбарлар, 150ден ашуун канаттуулардын бар экендиги изилденген. Бирок азыркы учурда изилденген жаныбарлар, канаттуулар, чөптөрдүн канчасы калып, канчасы жок болгонун изилдеген бир да киши жок. Дүйнөнүн 4 бурчунан келген туристтердин көз жоосун алган бул уникалдуу Сарчелек биотүрдүү коруктун акыркы 25 жыл аралыгында абалы жан кейтелик болуп, мындан ары ушул жол менен кете турган болсок, 20 жылга жетпеген аралыкта бирөөлөрдүн мээнети кетип, түптөгөн ата бабаларыбыздын көздүн карегинде сактап келген кайталангыс кооз жерибизден сөзсүз айрылышыбыз үчүн коркунуч жаралып турат. Сарчелек коругунун түптөгөн коруктун аймагында чачыранды айылдар, булар Сарчелек көлүн, токойлорун, көздөрүнүн кайегинде сактап турган, корукту уюштуруу жана аны өнүктүрүү сактап калуу үчүн көптөгөн эмгектер талап кылынган. Корукту түптөөдө ошол жердеги жашап келген жергиликтүү тургундарды 3 жолу. Биринчиси 1964-жылдан 67-жылга чейин, экинчи жолу 72-жылдан 74-чү жана 80-жылдары азыркы Кызыл Туу, Жылгын, Жолсай айылдарына көчүрүп чыгарылган. Халктын санын азайтууга басым жасалган. Бирок ошол мезгилдин талабына баш ийишип, корукту сактап калуу жана аны келечек муундарга өткөрүп берүү жашаган жерин таштап көчүп чыккан элдин максат эледи. Ошол жылдарда Сарчелек коругунда болгону 70тин тегерегинде гана жашоочу калтырылган. Алардын да көпчүлүгү ошол убакта кызматкерлер болгон эле. Ошол жылдардан тартып калкты көчүрүп чыгуу жумуштары жүргүзүлбөгөндүктөн бүгүнкү күндө Сарчелек коругунда 240 түтүн калкка жетип, коруктун мындан ары келечеги коркунучта кептелди. Эң эле кейиштүүсү, коруктун ичинде көчүрүлүп чыгуунун ордуна сырттан көчүп киргендерге да чектөөлөр болбостон, мыйзамсыз басып алуу жолдору менен калктын көбөйүп кеткендиги, ошол жерде жашаган калктын мал жандыктарды чектөөсүз көбөйгөндүгү, бүгүнкү күндө коруктун мыйзамдары толугу менен сакталбай калгандыгы, жакынкы 10-15 жылдын аралыгында уникалдуу кооз жерибизден толук айрылышыбызды толук ишендиребиз. Урматтуу эл өкүлдөрү жана Динара Асиевна жок экен. Ушул жылдарга чейин бир нече жолу биз мамлекеттик деңгээлде кайрылып келдик. Мен өзүм 2 жолку айылдык кеңештин, айыл өкмөттүн башчысы болуп иштедим. Бүгүнкү учурда айылдык кеңештин төрагасы болуп эсептелем. Жана текшерүүлөрдөн, жана жыйынтыктардан, жана бир нече жолу мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүлгөндүгүнө карабастан
бир дагы жыйынтык чыкпады. Жыйынтык бербей жаткандын себебинен ошол Аркыт айылында жашаган жашоочулардын коруктуу мыйзамдарын сактабай, корукту укпай, жергиликтүү өз алдынча башка органына баш ийбей, өзүн билемдикке өтүп алгандыгынан 2016 жылда коруктун өтө чоң одоно бузулган коруктуу мыйзамына төмөндөгүн айтсак болот. Мында өзөк зонасы деп ядерный зона аталат. Мамлекеттик жаратылыштын коруктун жалпы аянты 75%дан кем эмес экенин түзгөн. Ядерный зона экосистеманын көбөйүшү үчүн зарыл болгон аймактын участогу, анда бүткүл жаратылыш комплекси корголот. Экологиялык системанын абалына мониторинг, илимий изилдөөлөр жана жаратылыш процесстерин табигый өнүгүүсүнө бузбоочу башка иш-чаралар жүргүзүлөт. Өзөк зонасы бул Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын илимий корутундусу боюнча аныкталат жана айлана чөйрөнү коргоонун республикалык орган тарабынан бекитилет экен. Бирок ага карабастан мыйзамды одоно бузушуп, булар 75% дегенде жок кылып туруп, буферный зонаны бир да нерсесин калтырбай жок кылышкан. Мындан ошол учурда коруктун өзөк зонасынын көпчүлүк бөлүгүн азыркы учурда аска жоолор, көлдүн беттери жана чарбачылык жумуштары жүргүзүлгө мүмкүн болбогон аймактарда камтылып калган. Айтсак көлдүн бети, ал жерде эч нерсе кыла албайт адамдар. Экинчи баратадан көлдүн өзүнө чейинки жолдор жана жолдун эки жагы, мына ушулар гана буферный зона деп гана аталып калды. Негизинен буфер зоналар коруктун аймагынан сырткары болуш керек эле. Бирок коруктун айланасында белгилүү бир аймактар болуп келген болсо, бүгүнкү күндө буферлик зоналар азыркы айткан экинчи баратадан көлгө чейинки автоунаа жолдордун жээктери болуп калган. Сарчелек коруунун аймагында калкка коруктун келечеги жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүгө мүмкүн болбой калган. Себеби алар өздөрүнүн жашоосун жакшыртууга Сарчелек коругун милдеттүүдө эстетишип алышкандыгы көрүнүп турат. Биосфера менен биотоптун айырмачылыгын билишпегендиктен, биосфера деген бул адам менен жаратылыштын аралашып жашоосу деген ойлорду булар чыгарышып алып ойдон каалаган жасап, коруктун келечегине балта чабылууда. Эми негизинен учурда, урматтуу эл өкүлдөрү, учурда Кызыл Туу айылынын аймагында 1200ден ашык ашуун калк жашаса, мындан 240 түтүн Сарчелек коругунда жашап жатат. Калганы Жылгын, Кызыл Туу, Жолсай, Сарымсак булун ошолго чектеш айылдарда. Айылдарында жашаган 1000ден ашуун кожолук, 8000ден ашуун калктын ичүүчү сууларына чейин булгап жатышат. Сарчелек коругунда жашаган жашоочулар көпчүлүк мусурларын жана башка калдыктарын аккан сууга ыргытып, адам баласына сыйбаган көрүнүштөрү жасап келишкендиктен, учурда ылдыйкы айылдарда жашаган жашоочуларыбыз Аркыт айылынын жашоочуларын Кызыл Туу, Жолсай, Сарымсак булун Жылгын айылдарына көчүрүп чыгып, Сарчелек сактап калуунун бир гана жолу ушул экенин белгилөө менен талап кылышууда. Урматтуу эл өкүлдөрү, учурда климаттын глобалдуу өзгөрүшүнө турукташтыруу үчүн жаңыдан токой өстүрүүбүзгө көп аракеттер болуп жатканына карабастан, Сарчелектин кунарсыз жерге айландырып алуу коркунучу алдын алууга кайдыгер карабаш керек деген ойдобуз. Ошого биз Кызыл Туу айылдыгынын эли, айыл өкмөттөгү жашоочулар жана депутаттар ошол калкты көчүрүп чыгуу жолу менен өлкөбүздүн келечегине Сарчелекти белек кылган болосуздар деп эсептейбиз. Биз Кызыл Туу айылдык кеңеши, жалпы Кызыл Туу айылдык аймактын жашоочуларынын пикирин эске алуу менен көп жылдардан бери коруктун мыйзамдарын сакталбай калганын эске алып, сиздерге биз төмөндөгүдөй сунуштар менен кайрылып отурабыз. Биринчи, Сарчелек коругу мындан ары биосфералык корук катары сакталып калуу үчүн коруктун ичинде жашаган калкты көчүрүп чыгып, коруктун аймагында турак жайларды толук жок кылууну жана коруктун кызматкерлерин каттап иштөө режимин өткөрүү. Экинчи, коруктун мыйзамдары 79-80 жылдардагы аймактарын калыбына келтирүү жана өзөк зонасын, корголуучу зонасын жана буферлик зоналарын кайрадан мурунку акыбалдарына келтирүү. Корукта чектеш токой чарбалардын аймактарын буферлик зона катары колдонууга алуу жолу менен коруктун учурдагы аймактарын өзгөчө корголуучу аймак кылып зона бекемдөөнү. Ошондой эле Аркыт айылынын жашаган жашоочуларын Жылгын, Кызыл Туу, Жолсай, Сарымсак булун айылдарына көчүрүп чыгарууну. Мындан сырткары өзүңөргө белгилүү Кызыл Туу айыл өкмөтү 90%. Сунуштардын баары бар бизде.
bergen sunuşuңардын баары. Кызылтуу айыл өкмөтү 90% дотацияны отурганына байланыштуу Сарчы элек коругуна келген туристтерден түшкөн каражаттын белгилүү бир бөлүгүн биз 50% деп атабыз. Кызылтуу айыл округунун бюджетине түшүрүүнү сунуштап кетет элек. Сиздерге терең урматтоо менен ушу айылдык кеңештин төрагасы, ушу депутаттардын атынан, элдин атынан ушинтип кайрылып келдик. Да, Нурбек Кариевич. Рахмат, хуш келипсиздер, урматтуу Сарчы электен келген коноктор. Сиздер айтсаңыздар, бул Сарчы элек коругу сиздердин айыл өкмөткө карайбы? Ооба, Кызылтуу айыл өкмөтүнө карайт. Өзүңүздөргө карайт. Корук бирок Токой чарбага карайт, э? Заповедник. Заповедник, ал башка да силерге карабайт да. Минприродага карайт, э? Ошого эми өзүңүздөргө кошуп, баяктагы элди чыгарып алайлы деген ойлорду айтып атасыздар да. Эми экинчи тарапты дагы бир угуп коелу. Бул жерде эми мен быйыл Сарчы элекке барып келдим, чындап көйгөйлөрү бар. Бирок ал жерде эми аким деген бар, губернатор деген бар. Анан биз түз эле жерден азыр биз мына чечимди карасам өтө бардыгы эле булар алып келген нерсенин баарын жазып коюппуз го. Бул аткарылабы? Өзүбүз немебизди карап көрөлү. 11 миллион доллар керек экен аларды көчүрүп чыгыш үчүн. Сиздердин өзүңүздөрдүн информацияңар боюнчачы. Ошого эки жактуу кылып карасак деп ойлойм да. Siz sunuştu, Nurбек Кариевич, kimge yorulsanız ikinci tarafın. Ооба, экинчи тараптуу угайлы. Токой чарбаны угабызбы. Анан ушуга карап өзүңүздөрдүн дагы оюңуздарды айтсаңыздар. Эми жергиликтүү бийлик бар да жерде, аким деген бар. Анан азыр элди көчүрүү деген көрүп атасыздар го, дагы бир нерсе чыгып кетпейби? Ал элдер өзү көчпөйбүз десе, сиздер көчүргүлө десеңер, 11 миллион акча керек болсо, анан комитет аралашып алганы бул чарбалык жумуштар. Мыйзам тарабынан болсо биз колдоп беребиз, эч качан каршы болбойбуз ал жака. Ошону бир тактап алсак. Rahmat. Даралаңыздар. Сунуш. Конкреттүү азыр убакытта тар болуп калды, башка комитет келет. Биз муну эмкиге жылдыралы. Ага чейин дагы конкреттүү түрдө Токой чарбасына да мына Минприродага да тапшырма берели да эмкиде да угуп, анан сиз айткандай ага чейин аким менен отделге тапшырма берип, аким менен губернатордун да оюн угалы, жергиликтүү элдин оюн уктук. Ошо эмкиге алып чыгалы муну дагы. Азыр убакыттар чечимди бат-баттан кабыл алып ийбейли деген сөздө. Рахмат. Yok, negizi bir ayga жылдырып, ошол бул жерге жана губернатор акимдери менен чогуу чыкырсак туура болмок экен деп атам да. Ошондо силер менен туура чечсек жакшы болот эле да. Анан силер дагы мындай Ya выезднойду кайда айтасыз? Чыкпайт, кыйын маселе. Чыксын деп чарбалышып коюп алып шишке Ооба. Заповедник эми охраняемый зонада турат да. Ошо 59-жылдан бери, 60-жылдан бери буларды ошо режимде турат да. Болгону мыйзам аткарылбай туруп атат да бу жерде. Ооба. Төрага ушу Geldiniz, bırak 3 minut olsa 3 minut sizge verer ugalı. Kim? Siz söyleysiniz mi? Жок, элди угалы, Токойду угабыз болбойбу. Sağ ol. Элди болбойлу. Az булар деген тетте алыстан келди деп. Emi 500 kilometreden beri gel sanan keyin. ошо аксакалдардан да келген атайын. Анан айыл өкмөттө келген өзү. Уже 15 минут калды башка. Söz suranıp atasınlar mı? Gelgizler kimge ıspat edesiniz? Gel. Mına bu жерде mikrofondu koşup al la. Басып туруп. Биз отура беребиз. Урматтуу эл өкүлдөрү, жана мындай сунуш болду да 11 миллион доллар деп керек экен депчи. Эми биздин ошол жерде азыркы жана 1100 кожолук ошол заповедниктен көчүп чыкканбыз да. Азыркы жана айтып аткан Кызылтуу, Жылгын, Жолсай, Сарымсак кулун айылдары. 238 кожолук азыр Сарчы электе. Ошолорду көчүрүп чыгуу боюнча 11 миллион. Алардын алган жерлери да мыйзамсыз. 90-жылдары Союз таркаган убакта 70 эле кожолук жашаган. Биринчиден. Кийин барган, ар кандай барган жетекчилер менен жергиликтүү эл өздөрүнүн ички келишими менен
баягы жер тилкелерин бөлүп алып өздөрүнчө көбөйүшө берген да. Алардын алган жери дагы, жашап аткан жери дагы өзү мыйзамсыз. А биз азыркы 1100 кожолук ошо запенникти ата-бабаларыбыз түптөп, ошо запенник болуп сакталсын деп, ошол жактан көчүп чыкканбыз. Азыр буларды ошо өзүбүздүн жашап аткан эле аймакка, жана 1100 кожолук эл жашаган аймакка эле алып чыгабыз деген маселе болуп атат да. А булардын жанагы анча акча каражат коротуп деле кереги жок. Негизинен булардын алган жерлерин барган жетекчилер ичара келишимдер менен алышкан. Ошо жанагы 90-жылдагы документтерди караса эле баары чыгат. Ошондон кийинки калк ошондой көбөйгөн. Түшүнүктүү азыр. Жана акча көп кереги жок деп атпайсыңар, 11 миллион депчи. Муну бир силердин өзүңөрдүн берген сунушуңар болчу бул. Жок. Силердин информацияңарды өзүңөр бергенсиңер ага. Үстүртөн айтылган да. Эми алар Үстүртөн деп кантип айтабыз биз? эми Биз алар берген сунуш деген ошол мыйзамга жазабыз да. эми аларга азыр барып сиз сурасаңыз, бу жерде алар 11 миллион эмес, 110 миллион доллар сурайт. Ал жерде калкчы. Ошондой да. Ошо биякта кону. Да, угуп атабыз сизди. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары, мен Кызыл Ай өкмөтүнүн башчысы Алимбек Төрөкулович. Бул тармакта Ай өкмөтүнүн тармагында 25 жылдан бери иштеп атам. Бул чындыгында эң көйгөйлүү маселе. Акыркы 20 жылдан бери бул маселе көтөрүлүп, эл тарабынан көтөрүлүп, бир нече жолу комиссия түзүлгөн, райондук деңгээлде, областтык деңгээлде ведомство аралык комиссия да түзүлгөн. Бирок жыйынтык чыкпай, мына элдин акыркы убактарда эки элдин ортосундагы чатактын көбөйүшү, чыңалуусу келип атат да. Бизге өтө кыйын болуп калды акыркы жылдары иштеш ошол жерде. Себеби ал жерде ошол жердеги корук болсун деп ошол жерди таштап, корукту сактап калалы деп чыккан эл менен ошо аркы айылдын ичинде элдин ортосундагы чыңалуу жылда болот. Жылы чыр-чатак. Анан биз жылда эле ошо убактылуу базылып калсын деп өтө базып коебуз. Бирок бунун аягы чеги жок болуп атат да. Ошондуктан бул маселени сиздерден сураныч. Бул маселени жеринде дагы бир комиссия түзүп, мурдагыдай кылбай, мурда ошо комиссия түзүп эле апрелден чечим чыгарып убактылуу базып коюп келише берген да. Бирок 3 жолу катуу чыр-чатак чыгышты. Эл кагылышка чейин барайын деп араң токтотконбуз. Мына былтыркы жылда ошондой болду. Быйылкы жыл жаңак болбой калды да. Ошон үчүн бул маселени сиз айткандай азыр дароо чечим менен кабыл алынбайт. Бул этап менен комиссия түзүлүп жеринде ушул жерде жогорку кеңештин трибунасында чечиле турган маселелер да. Ошону сиздерден сураныч, буга сиздер бир чыныгы эме менен жардам берсеңиздер, мурдагыдай калтырып койбосок, 2012-жылы 13-чү межведомстволук комиссия барган. 2019-жылы дагы комиссия барган. Бирок биринин да жыйынтыгы чыккан жок. Акыркы убактарда мындай айтып атам го, элдин ортосунда чыр-чатак көбөйүп атат. Токтотуп калыш өтө кыйын. Биз ошол жерге райондун ички иштер бөлүмүнүн толук курам командасы менен барып турабыз 2-3 күн ошол жерде. Түнүгүн уктабайбыз. Ошондуктан бул маселени сиздер тарабынан контролдоо кылып, аткаруу бийлиги тарабынан комиссия түзүп, жеринде барып чечилсин сиз айткан. Ошондо чечилет, сунуштар ошол жерде айтылат. Сиз айткандай эки тараптан тең сунуш түшөт. Эң негизгиси корукту сактап калыш керек. Корукту сактап калуу боюнча көптөгөн бир проблемалар айтылып, убагында 2000-жылы 99 бекен ГЭФ тарабынан эме болгон, каржылоо болгон, чоң суммадагы, бирок жыйынтыгын берген жок ал. Ал жерде айтып аткан элдин талап болуп аткан көчүрүп чыгыш керегин гана эмени көрүп тур да. Бирок комиссия менен барып көрсөңүздөр, сиздер да билесиздер. Менин айта турган сөзүм ушу. Сиз айыл өкмөтүсүзбү? Ооба. Межведомство комиссиянын жыйынтыгы чыкты беле? Межведомство комиссиянын жыйынтыгы чыгып, алар барып эле жөнөкөй эле неме кабыл алып койгон. Малды кыскартабыз, жайлооду тиги тараптан беребиз деп. Себеби эки ошо айылдын баарында бизде жайыт жок. Жайыт деген жок, себеби территориясы запенникте караган. Малды кыскартабыз деп жылда ушундай маселе көтөрүлгөндө, бул жактан барат дагы комиссия менен элдин жолусун өтүп малды кыскартабыз дейт, бирок кыскартылбайт. Бирок малды кыскартуу менен бул маселе чечилбейт. Урматтуу айыл өкмөт башчысы, Кыргызстандын мыйзамы баарына бирдей иштейт. Анан силер бүгүн жазып алыпсыңар, мен жанагы эки төраганын сөзүн угуп калдым да, тиги ошо эки элге туристтердин 50%-ын тиги ошо Кызыл Айыл өкмөтүнө калсын депчи. Биз андай маселени туура көтөрө берсек, бул туура чечимге келбейт. Анда кумтөрдүн 50%-ын скөлттөр чыгат, дагы бир биздин охранный дагы бирөөсү чыгат. Анда бул чоң маселеге келебиз да, бул мамлекет боюнча. Налоговый кодекске киргизбегиле, Кыргызстан мыйзамы баары бирдей иштеш керек. Эми анда урматтуу келген чакырылган коноктор, эми силер алыстан келипсиңер. Мындай чечимди силердин жазган маселеңер боюнча биз комитеттен, отделден карап чыкканбыз.
Ошо арызыңарды. Жана сунуш келип түштү. Бул жерге сиз ошол ведомство комиссия өзүңүз айтып атасыз, келген, бирок эчтеке чечилген жок деп атасыңар. Эки жол комиссия туруп. Ошон үчүн бул чоң маселелердин бири. Муну мен мындай сунуш кирсе, муну отдельно отуруп алып туруп, бул жерге өкмөт, Минэкология, прокуратура, губернатор, аким баары отуруп алып бул маселени чечишибиз керек. Бул жерден биз комитеттен казыр силер чечимди чыгарасыңар, сунушту киргизебиз, но сунуш итагы жазылып калды. Бул аткарылбаган сунуш, кайра эле ошол эле маселеге келебиз да. Туура. Ошон үчүн муну бир өзүнчө карасакпы деген ой. Жанагы январдын аягында деп атабызбы, бир ай убакыт бергиле, өзүнчө карап чыгалы деп атабыз. Өзүнчө карап чыгалы. Эми алыс жер эми келе аласыңарбы? Биз негизи выездной кылып чыксак деле жакшы болмок. Ошол жерине барып кылсак болот эле да. Бирок биз чечимди бирге убакыт бергиле, биз бир айдын ичинде кайра карап туруп, бир отдельный чогулуш кылалы. Мен азыр кабинге мына биз бүгүнкү чечим менен жазалы уюштуруп бергиле деп туруп, өкмөттүн маселеси менен. Ошо менен отдельный жыйын кылып бир айдан кийин карайлы деген маселе. Рахмат Аманкан Батырбекович. Эгерде бизге январда чакырып болсо келебиз. Себеби бул өтө көйгөйлүү маселе. Биз келгенге аракет кылабыз. Эл өкүлдөрү менен барабыз. Анда урматтуу отдел чечимди бүгүнкү чечимди чыгаралы, урматтуу депутаттар. Да, оюңуздан кандай деп ойлойсуңар, урматтуу депутаттар? Өкмөт уюштурсун, биз барып. Иә. Я, могу бүгүнкү жазган чечимибизди эске алсын деп эле чыгаралы. Маалымат эске алып өкмөткө таныштырмады. Bir ay içinde ikinci tarafı da alındı. Yani nizam havasında çizgiye kurban olsun çıkardı. Хорошо. Ya жок. Анда мындай чечим кабыл алалы. Мезгилдик комиссия кылынган экен да. Ошолордун отчету менен чогуу ушул маселени карайлы ушул жерден. Силер мезгилдик комиссиянын чечимине макул болбой атасыңар, туурабы? Туура эмес чечим чыкты деп атасыңар. Ал убакта чечим чыгарган нерсени аткарбаган. Аткарылбаган маселе. Аткарылбаган. Ал нерсе аткарылган жок. Ал жерде төрага негизинен комиссия ал жерде. Төрага ошо 1 минут берип коесузбу? Межведомственный комиссияда мен айыл өкмөт башчысы элем Атажанов деген билет болушуңуз керек, Токой Чербан министри эле. Ошо киши өзү ордунда барып чечип, ошол жерде. Андан кийин бизге Токтогулдан бир жайып берген. Бирок межведомственный ведомстводо бул элдин немеси көпкө жашабады да бул. Убактылуу гана бу жерде неме болуп калган бул. Чечилбей калган толук алып. Анда бир айдын ичинде кайра карап чыгалы деп чечим чыгаралы бүгүнкү күндө. Өкмөт менен. Анда урматтуу депутаттар добуш берип койгула бир ай ичинде карап чыгалы деп. Урматтуу алыстан келген туура түшүнгүлө, бул эми оңой маселе эмес экен, ошон үчүн өзү отдельно карап берели силердикин.